Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Коомдо саясий атаандаштык маселеси кабыргасынан коюлуп турат. Буга президенттик шайлоого аттанган талапкерлерге тең шарттар түзүлбөй жатканы себеп болууда. Биздин бүгүнкү сүйлөшө турган маселебиз ушул жаатта болмокчу. Коногубуз саясий ишмер, коомдук жогорку кеңештин депутаты, мурунку төрагасы Ишенбай Кадырбеков мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиздер бүгүн маалымат жыйын курдуңуздар. Анда президентке аттанып жаткан Садыр Жапаровду талапкер болуп каттабаш керек деген пикирди айттыңыздар да. Буга эмне себеп болууда? Буга бир гана себеп Конституциянын талабы. Эгерде талапкерлер болобу же саясатчылар болобу көрүп туруп Конституция жасалган эрежени көрүп туруп унчукпай койсо бул туура эмес болуп калган да. Мен бир таң калганым ушу күнгө чейин мен деген саясатчылар Конституцияны билем деп аткандар, Конституциялык кеңеште катышып жүргөндөр ушу керектүү норманы көңүлгө бурбой койгонуна таң калам да. Ал жерде эмне деп жазылып турат 68-беренеде. Президенттин ыйгарым укугун аткарган киши президенттик шайлоого катыша албайт деп турат. Так жазылган. Бул эмне үчүн ушундай норма 68-норма берене Конституцияга кирип калган? Президент өзүнүн мөөнөтүнөн мурга кетип калганда мамлекетте өтө курч кырдаал түзүлөт. Курч кырдаал түзүлгөндө мамлекет бийликсиз калып калбасын, туруктуу болсун, эгемендүүлүгүн сакталып калсын деген ой пикир менен 68-берене Конституцияга атайлап жасалган. Эгерде президент мөөнөтүнөн мурун өзүнүн ыйгарым укугун таштап кетип калчу болсо, анын ыйгарым укугу төрагага өтөт деп жазылат. Байкадыңарбы? Баланчага эмес, төрагага өтөт деп. Ошентип туруп, президенттик ыйгарым укугун болсо, кызматта иштеп аткан адамга жабыштырып койгон Конституциядан. Эгерде төрага аткара албаса ыйгарым укугун, ал ыйгарым укугун премьер-министрге өтөт деп. Премьер-министрден кийин вице-премьерге өтөт деп, ошентип Конституция атайлап кандай калпта ким кандай очередте жанагы ыйгарым укугун аткарат деп. Бул эмне деген эмне үчүн ушундай жасалган? Мамлекет бир минут эмес, секундага дагы мамлекеттин башчысыз калбасын деген сөз. Орустарда бар мындай бир жакшы сөз. Король умер, да здравствует король деп бекер айтпайт. Мамлекет башчысы жок, калбаш керек деп, ошондуктан Конституциядан бирөө кетип калса анын ордуна бул болот деп жазып коет. Ошо болгон адамдар менчигинде буга берем, тиге берем, кааласам кетип калам деген мүмкүнчүлүктү Конституциядан жокко чыгарган. Эмне болуп атат? Конституцияда бузулуп төрагага өтө турган тиги ыйгарым укук төрага аткара албайт деген эмиш менен премьер-министрге өткөр алып алды. Садыр Жапаров премьер-министр катары президенттин ыйгарым укугун колуна алды. Жакшы. Президенттикке катышам дедиңби? Ой пикириңди айттыңбы? Сен бир гана ишти жасашың керек. Сен премьерлик жумушту таштап коюп, президенттин ыйгарым укугунан ажырап, анан катышсаң болот. Буга шарт түзүп берген Конституция. Садыр Жапаров болсо премьерлик өзүнүн ыйгарым укугун, премьердик ыйгарым укугун таштаган жок. Убактылуу токтотуп койду дагы, Новиковго өткөрүп берип туруп, андан кийин президенттик шайлоого чыгып атат. Бирок Конституцияга дал келсин деген ой менен мен президенттин ыйгарым укугун бошоттум деп атат. Ал менчик эмести. Ал каалайбы, каалабайбы бошотом дегендей, ал Конституция эмести, Садыр Жапаров. Конституцияда жазылып турат. Премьер-министрди гана премьер-министр ыйгарым укугун аткарат деп. Эгерде ал премьер-министрлигин өзүнө сактап калгандан кийин бир айтабы, эки айтабы, 100 айтабы Конституция негизинде президенттин ыйгарым укугу агында калып калды. Калып калды. Мамытко өткөнгө бир дагы Конституция жол бербейт. Бүгүн Мамытов төрага катары президент болуп ыйгарым укугун аткарып атат деген бул мыйзамсыз болуп аткан иш. Анын указдары бүт мыйзамсыз. Президент катары ыйгарым укугун аткарганда чет өлкөгө барып президент катары сүйлөп аткан бул дагы мыйзамсыз нерсе. Демек, ал премьерликти таштабагандан кийин президенттин ыйгарым укугу Садыр Жапаровдун колунда калып калды. Колуна калып калгандан кийин Конституция негизинде ким президенттик ыйгарым укугун аткарса, ал президенттик шайлоого катышканга укугу жок. Мына ошондой
так жазылган норманын негизинде саясатчылар унчукпаганда айла жоктон талапкерлер дагы эми борбордук шайлоо комиссиясы каттоо маселеси келгенде ушул маселеге көңүл бургуладагы конституция негизинде каттоону чечкиле деп арызын беришти. Эгерде бул маселени борбордук шайлоо комиссиясы конституциянын талабына жараша чечпесе, анда Кыргызстандын президенти, келечектеги президенти легитимдүүлүгү чоң маселе тууп калат. Кыргызстан үчүн эмес, чет өлкөдөгү мамлекеттер дагы бул легитимсиз шайланып калды деген, легитимсиз шайлоого негизинде шайланып калды деген сөздөр чыгып калышы мүмкүн. Мына ошолордун баардыгын арызына жазып туруп, жакшылап карагыла деп жана арызын берген себеби ошондой болду. Ушул сиз айткан эле маселени бир катар юристтер, адистер, анан ошол эле сиздер сындап жаткан Садыр Жапаров деле өз алдынча башкача бир өңүттөн көрсөтүп атышпайбы. Мына мен сиз айткандай эле президенттиктен кеттим, премьерликти токтоттум, укуктарым деп да. Анан ошол бир эле жобону, мыйзамдык жобону эки башка эки өңүттө чагылдырып атышат да азыр. Бир тарабы бул мыйзамсыз аткарып атасыз, легитимсиз десе, бир тарабы жок, мен мына бардык кызматтарды тапшырдым, мен азыр эч ким эмесмин, эл катары катышып атам деп. Ошондо мыйзамдык базада ошондой жылчыктар болушу мүмкүнбү? Жок. Конституция так жазылган. Президенттин ыйгарым укугун премьер-министр аткарат. Болду, башка эчтеке жок. Демек, президенттин ыйгарым укугу премьердин колунда деген сөз. Жок, мен премьер болуп кала берем, а президенттик ыйгарым укугу мен өткөрүп бердим башка дегенде, ал ким? Конституция эмес да. Ал менчик эмес да. Эмне үчүн ушундай норма жазылган? Мен башында айтпадымбы? Ушундай кырдаал түзүлүп калганда, өтө курч кырдаал түзүлүп калганда, президенттин ыйгарым укугун адам ушулар болсун деп, анан дагы экинчи частында чектөө киргизген. Президенттин ыйгарым укугун аткарып аткан адам жогорку кеңешти тарата албайт. Жогорку кеңештин шайлоосун жарыялай албайт. Өкмөттү кетиргенге укугу жок, туруктуу болсун деп. Анан кийин президенттик укукту дагы президенттик укук колунда болгондуктан шайлоого катышпасын деп бекер жазган жок да. Бул жазылган норманын дагы экинчи тагы жагы бар. Талапкерлердин баары тең укугу бирдей болсун, мүмкүнчүлүгү бирдей болсун деп. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, бүгүн ал премьер-министр. Каалайбызбы, премьер-министр. Убактылуу токтотуп койгону менен ал премьер-министр да. Бүт акимдер, губернаторлор, бүт кызматта иштеп аткан адамдардын баары тең анын көзүндө карап турат да. Өтүп калабы, өтпөй калабы, анын колуна түшүп калып атат да. Анын айткан сөзүн аткарбаса, эртең жумуштан бошотуп коюшу мүмкүн да. Келечегин баары тең ойлоп атат да. Мындайча айтканда административдик ресурс колунда болуп калып атпайбы? Мына ошондой укук колунда болгондуктан, байкадыңарбы? Бүт Нарындын губернаторунун, Жалал Абадтын, Оштун губернаторлорунун баары тең жанагы мекенчил партиясынын мүчөлөрүн койду да. Министр финансов болобу, ген прокурор болобу, тиги СМБ болобу, бүт бойдо мекенчил партиянын мүчөлөрү болуп атпайбы? Күч, административдик ресурс, мен башка должностторду айтпай эле коеюн. Башка жерлер, бүт барлык жерде мекенчил партияныкы же жердештер ошолордун баары туруп атпайбы? Эмне үчүн болуп атат? Эмне үчүн укук, бийлик анын колунда. Тең таймашата турганга башка талапкерлердин мүмкүнчүлүгү барбы? Аны менен тең жок. Эң негизги принцип шайлоо убагында бүт талапкерлер тең укуктуу, тең мүмкүнчүлүгү болсун депкен эң главный принцип бар. Анан ошонун арасынан жана талапкердин арасынан беркилер болсо бир гана өзүнүн материальный ресурсу болсо, а меники материальный ресурс дагы, административный ресурс дагы, бийлик да колунда турса канча теңчилик боло алат. Мына ошондой болбосун деп жана конституцияга жаранда жазылган. Мамлекет туруктуу болсун деп. Анан азыр кызык болуп калды да. Мен таштадым, президенттик ыйгарым укугун таштадым деп койду дагы, анда таштаса эч жакка өтө албай калды да. Конституция ушул премьер-министрдин колунда турган президенттик ыйгарым укугун төрага өтсүн деген норма жок да. Жок да. Тиге жабышып туруп алды да, липучка катары. Ошентип жанагы конституциянын өзгөчөлүгү ушундай. Атайлап жанагындай адамдар өз билгендей ыйгарым укугун каалашынча досума берем, тигиге берем, буга берем дегендей болбосун деп так жазылган. Төрагага өтөт, премьерге өтөт, вице-премьерге өтөт деп. Алар өз ыктыяры менен мен кааласам
аткарам, каалабасам өткөрүп берем деген ойду чыгарып койгон Конституциядан. Анан кийин юристтер кандай окуп атканын, кандай талкуулап атканын мен билбейм, бирок алар окуп атат да. Мисалы, кайсы норманын негизинде ал төрагага жогорку кеңешке өтүп кетти? Андай норма жок да. Премьер турганда. Садыр Жапаровдун бир чоң катасы кетип калды. Мынчалык болгондон кийин президентке катышам дегенден премьерлик жумушту ташташ керек эле. Отставкага кетиш керек эле. Кетери менен ал болсо президенттик ыйгарым укугунан бошомок. Ал тиги жабыштырып алды да, Конституцияны жабыштырып койбоду. Андан ажырашык бир гана мүмкүнчүлүк бар. Сен ал жумуштан кетишиң керек. Ал жумушту калтырып койду дагы, ай жок, бул мага жабышкан нерсе, мен чекке кактым, мен кактым деп атат. А Конституция андай жол бербей атат да. Бул мындай чакырыктар менен сиздер саясий күчтөр чыгып атасыздар, бул легитимсиз деп туруп. Бирок ошону жолго салып, легитимдүү жолго сала турган бир мамлекеттик орган барбы? Же бийлик бутагы барбы? Бир орган бар болчу. Мамлекеттик орган, бул Конституциялык палата. Конституциялык палатанын чечимин көрүп атпайбы? Эми карабайсыңар, Конституциялык палатанын, бигинки палатанын уяты жоктугу. Да, уяты жоктугу. Конституциялык палатанын бир гана жумушу бар. Конституцияны жакташ керек да, Конституциянын кароочусу болуш керек. Нормативдүү право мыйзам болобу, токтонболобу, эгерде ал Конституцияга карама каршы келчү болсо, аны жокко чыгара турган орган. Жокко чыгара албаса дагы ол Конституцияга дал келбейт деген норманы чыгарыш керек. Акыркы Конституциялык палатадан алар просто уятсыз иш жасады да. Алар Конституциядагы мындай мүмкүнчүлүк болгонун билип, көрүп туруп, алар мындай чечимге келип атышпайбы? Бүгүнкү шартка, талабына жараша ушундай чечим кабыл алсак аны туура деп айтып атпайбы? Конституцияга жараша эмес, шарттын талабына жараша бир күндө 3 окуудан эл менен пикир алмашпай кабыл алса болот мыйзам деп чечим кабыл алып атканда шорду Кыргызстан болуп атпайбы? Демек Конституцияны шартка жараша ар кандай бурмалап алып кете берсе болот экен да. Бурмалай турганга дагы укугу жок. Мен ойлогон болчумун, булар бурула албай калды го деп. Бирок мынчалык мындай одоно тебелегенине өзү Конституциялык палатасына мен түштө көрбөгөн нерсе болчу да. Конституция жол бербей атканда алар бүгүнкү саясий шарттын эске алып туруп ушуну кабыл алган туура болду деп атпайбы, эланайын десе. Анан алар ошентип атса, ким сактай алат? Бүгүн азыр кызык абалда болуп калды. Жана Конституция норманы уже аткарабы аткарбайбы борбордук шайлоо комиссиясына келип калды да. Эстафет. Алар кыйын абалда болуп калды. Аткарбайын десе тиякта күч турат. Алар менен сүйлөшө турган. Аткарбайын десе абир адамдын абири. Анан кийин мындайча айтканда эртең дагы сен элдин арасында жашайсың да. Эртең дагы ойлоносуң да. А эгерде Садыр Жапаров эмес башка киши президент болуп калсачы, ал киши айтат да, эленайын кандай силер ушундай мыйзам турса, Конституция турса, ошонун талабын аткарганга жараган жоксуңар деп, алар деле өзүнүн мындай пикирин, башка пикирин, оюн айтып коюшу мүмкүн да. Сиздер легитимдүүлүк маселесин көтөргөндө, туура эмес, легитимсиз жол менен баратат дегенде, БШКга кайрылып атасыздар да азыр? БШКга кайрылып атат. Каттардын алдында ушул нормага легитимдүүлүк маселесин Конституциялык палата чечиш керек турбайбы анда? Жок. Эмне үчүн БШК? Жок, Конституциялык палата эмес. Бул маселени мурдатан эле борбордук шайлоо комиссиясы чечиш керек болчу. Мен өзүм президенттикке катышам деп арызын бергенде эле, арыздын документин борбордук шайлоо комиссиясы кабыл албаш керек эле. Легитимсиз депби? Конституция негизинде сиз президенттик ыйгарым укугун аткарып атасыз, биз сиздин документиңизди ала албайбыз деп. Эгерде ошондой чечим кабыл алганда, алар Садыр Жапаровго чоң жардам бермек. Эмне үчүн? Ак окуу ушундай деп туруп, Садыр Жапаров сразу эле отставкага кетмек дагы өкмөттөн. Ыйгарым укугунан президенттикке бошомок дагы, анын эртеси күнү арызын берип туруп катталып кетмек. Мындайча айтканда, борбордук шайлоо комиссиядагы артык кылам деп, жакшылык кылам деп жаманчылык кылып коюшту да. Документин алып коюшту да, Конституция карабай. А бүгүн болсо эми уже документин алгандан кийин каттоого келерде баары бир ушул маселени чечиш керек. А Садыр Жапаровдун убактысы өтүп кетти, мөөнөтү өтүп кетти. А бир сутканын ичинде ал отставкага кетип туруп ошону алса деле болмок. Ошого борбордук шайлоо комиссиянын бирөө мүчөсү чыгып айтканда, ай, могу жер болбой турат, бар оңдоп келгиле
дегенде президентке катышам деген Садыр Жапаров мүмкүн барып туруп жок мен премьерликтен бошодум деп бошоп кетмек. Буга чейин деле бир катар талапкерлер, саясий күчтөр чыкты эле. Бизде саясий шайлоо кампаниясына калганда саясий атаандаштык жакшы болбой атат деп. Бүгүнкү сиздердин жыйыныңыздарда деле ошондой маселе көтөрүлүп кетти. Саясий атаандаштык чындыгында деле жакшы болбой бир тараптуу иштеп атабы ошондо? Мына кол чогултуу маселеси келгенде барлык талапкерлердин баары тең кол чогултканда жаман кыйналбадыбы? Кайсы жерге келбесе бут тосуп туруп алышпадыбы? Бут тосуп туруп алышты, жол бербей. Мисалы наукатта тиги Мадумаровдун жактоочулар кол топтосо атайлап келип туруп кол топтогон кагаздардын баарын тытып жоготконго жетпедиби? Москвада болчу болсо телефонун алып талкалашып кол тийгизгенге чейин жетишпешпедиби? Анан кийин башка талапкерлер да айтып атпадыбы? Мындайча айтканда административдик ресурсту тим эле катуу колдонбоду. Антпеш керек эле да. Анын эмне кереги бар? Баары бир кол топтолду. Бирок элдин арасында сөз калды. Наразычылык пайда болду. Теңчил болбой атканын байкап калды. Административдик ресурс колдонуп атканын байкап калды. Мына бүгүн болсо кабарларды деле угуп атасыңар да. Кара Кулжа районунан тосуп бата берип атышат. Кара Сууда бата берип атышат мындай элдер. Бул агитациянын накты өзү да. Каттала элек да. Ага бирөө сөз айткан киши жок. Эмчүнүн административдик ресурстун колдонуп аткан теңчил боло албай атат да. Башынан чуу дегенде эле бир кишиге бүт аппараттын баары, бүт бийликтин баары иштеп атат, а калгандары болсо сыртта калып калды да. Таза шайлоо башынан чуу дегенде таза шайлоо бузулбадыбы? А эгерде жана 14-нөн кийин агитация башталгандан кийин эл анан эгерде баштала электи ушинтип атса, анан кийин эмне болот? Жөн эле тебелеп кеткен атпайбы? Мына айткан сөзү менен кылган иши башка болуп калып атканы тиги эме болуп атат да, капа кылып атат да. Садыр Жапаров административдик ресурсту колдонбой эле таза шайлоого айткандан кийин ошо жолго кетсе, авторитети менен, айткан сөзү менен, кылган иши менен кетчү болсо мүмкүн шайланып калмак да. Эл деле мындай тамырчы да, алар деле карап атат да, көрүп атат да, сокур эмес да. Мүмкүн сен бир айрым элдерди алдап кеткенге алың жетет. Андан да көбүрөөгүн алдап кеткен. Бирок баардык элди алдай турганга мүмкүнчүлүгү жок да. Өзгөчө Кыргыздын элдери саясатка өтө кыйын бышып калган элдер болсо, алар баа берип атат да. Унчукпаганы менен баа берип атат да. Ошо жагын ойлонсо жакшы болмок да. Жок, күчкө салабыз, акчабыз бар, добушту сатып алабыз деген ой бардыр. Административдик ресурсту колдонобуз деген ой бардын негизинде бүт бойдон акимдеринен, губернаторлордун баарын алмашты. Теңчил деген жок болуп калды. Азыр эми байкообузда электорат үчүн кызуу күрөш жүрүп аткандай, ар кандай соодалашуулар, саясий соодалашуулар дагы жүрүп аткандай да. Айрым саясатчылардын соттук иштери токтоп, жартка кайтарылып атат, же болбосо айрымдарына кызматтар берилип атат дегендей. Бул процесстер шайлоо кампаниясына канчалык таасир бериши мүмкүн? Бул саясатта саясатчылар бири-бири менен сүйлөшүп, чогуу бололу деп бир пикирлеш иштеп, мындай контакт иштеп атканы бул жакшы нерсе. Жакшы нерсе. Бул акылдашып жасаган нерсе жакшы да. Бир гана нерсени баарыбыз байкап атабыз да. Кандайча кээ бир талапкерлер, президентке катышайын деген талапкерлер коркконунан, бизнесинин жоготуп ийгенинен коркконунан талапкерлигин алып коюп атканын көрүп атабыз. Андан кийин сүйлөшүп келгенден кийин, мен пикирим жакын экен деген шылтоо менен кетип калып атканын көрүп атабыз. Өзгөчө жанагы бизнеси бар, акчасы бар талапкерлер айла жоктон багынып бергенин баары тең көрүнүп турат. Эми бул процесс болуп аткан баарыбыз деле көрүп атабыз. А негизи саясатчылар сүйлөшүп, акылдашып иш жасаганы бул жакшы нерсе. Бирок бараандуу саясатчылардын соттук иштери артка кайтарылып аткандарын ошонун негизинде болуп атат. Аны көрүп атабыз баары тең мындай. Көп нерселер күчкө салынып атканын. Бүгүн сиздер жыйында деле негизи мурдатан эле көтөрүлүп келатат, Садыр Жапаровдун соттуулук маселеси көтөрүлүп келатат. Бул кылган иши үчүн соттолгон болчу, эмне үчүн бир күн эле тескери чечим чыгып кайра жокко чыгарылып калды деген маселе көтөрүлүп атат да. Сиз бул боюнча кандай пикирдесиз? Садыр Жапаровдун соттуулугу легитимдүүлүк же легитимсиз деген маселе жаратабы, жаратпайбы?
Эми соттун чечимин, өзгөчө жогорку соттун чечимине туура болду, туура эмес болду деп айтыш кыйын да, эмче соттун чечиминде айла жок да. Бирок баарыбыз тең сокур эмеспиз. Билип турабыз. Бир сутканын ичинде ондон ашык томду карай коюп, чечим кабыл ала коюп, барлык биринчи, экинчи инстанциянын баарын жокко чыгарып туруп актап атканы баарыбыздан күмөн, ар бир адамдын күмөнү саналып калды да. Ошол эле Бектур Асанов айтып атпайбы? Айланайын. Биз деле саясий куугунтукта болдук ага окшогон. Эмне үчүн бул үчөө бошонуп атат, а биз болсо калып калдык деген сөздөрдү бекер айткан жокпуз. Биздин аларга доомат кылган кылмышы 10 эсе көп биздикинен дагы. Биз болгондо сүйлөшүп атканда ушундай сөз, кухняда сүйлөшүп атканда ошо сөздүн негизинде бизди соттоп атат. Алар кылган иши үчүн соттолгон. Алар акталып атат да биз сыртта калдык деп, алар деле бекеринен суроо берген жок да. Күмөн санап атат да. Ошо соттордун акыйкаттык менен карадыбы же акыйкаттык менен караган жокпу деген маселе болуп атат. Ошондуктан да шашпай эле жогорку сот бир сутканын ичинде чечпей эле эң күрдөөнү 3-4 сутка карамыш болуп, окшоштуруп актаса жакшы болот эле да. Окшошпой калып атпайбы? Анан кийин мисалы жанагы Оштун мурунку мэрин 12 томду ал самолет менен учуп келди, карашты, акташты, кайра учуп кетип калды. 12 том материалды караардын алдында бар тең катышкандарды сурап, маселе боюнча ар бирин карап, караган, талкуулаганда эле бир айдан ашык өтүп кетет да. Кээ бирлер жылдап жүрөт да. Мисалы Текебаевдин маселеси жылдап келе, канча жылдан бери келет. А бул жерден бир сутканын ичинде чечилип эле акталып, самолет менен учуп келди, акталды, кайра учуп кетти. Бул соттун аброю көрүнүп калды да. Ушундай бир өкүмзордук менен шайлоо баары бир болуп өтсө, ар кандай мыйзам бузууларга карабай болуп өтсө, анын жыйынтыгы, анын кийинки легитимдүүлүгү кандай болот? Жыйынтыгы юридикалык жактан легитимдүү эместиги болуп калышы мүмкүн, эгерде ушундай калып калчу болсо. Бирок мен дайым бир нерсени айтып кетем. Баары бир ким президент болоорун эл чечиш керек. Эл таразы. Эл дагы бул легитимсиз, эгерде мыйзамсыз шайлоого катышып атат деген ой пикирде болчу болсо, ал эч качан добушун бербейт. Акчасын берген күнү дагы, акчасын алат дагы акыл сезим менен добушка берет. Бул жерде эң чоң күч, эгерде мыйзамды аткарбаса, борбордук шайлоо комиссиясында да одоно тебелесе, эгерде сотко караса соттордо карабай койчу болсо, бул жерден эң чоң сот, адилет сот эл болот, элдин добушу. Баары бир элди алдап коюп өтөбүз дегенден алыс болуш керек. Кыргызстандын эли мүмкүн, жок. Эгерде ушундай жол менен келе атсаң, биз болсо чечимибиз мындай деп туруп, башка кишиге добуш берип коюшу мүмкүнбү? Мүмкүн. Эң чоң сот алдыда 10 январда эл жасайт. Ушул 10 январда президенттик шайлоо менен кошо референдумдан өткөрүлүп атат, конституцияны башкаруу формасын аныктоо боюнча. Бул маселе канчалык актуалдуу? Ошол күнгө коюш маанилүүбү же кийинчерээк эл аралык коомчулук деле сунуш кылып аткандай, кийинчерээк жылдары шашпай талдасаңар болот. Менде башка бир шек келип атат да, жанталашып кворум жок болсо дагы жанагындай өтсүн деп биринчи конституцияны өзгөртөбүз деп ал өтпөй калгандан кийин башка шылтоо таап өткөрөлү дегени менин бир коркконум ушуну шылтоолоп туруп жанагы фальсификация жасаган атканго деген ой пикир болот да. Эмне үчүн да автомат эки бюллетенди карап калат да, тигине да муну дагы. Ошондо кандайча автомат иштеп кетет. Ал деле башкача иштеп калыш. Кол санаганда дагы тигине дастап муну санаганда кандай саналып калыш чаржайт болуп калып атпайбы? Ошол жерден административдик ресурсту жанагындай технологияны колдонуп туруп мүмкүн шайлоону өзүнчө фальсификация кылайын деген ойдун негизинде болуп аткан окшойт деген менде шек келип калды да, үчүн жанталашып атат. Экинчиси болсо, мына элге референдум коюп атат, бизге президенттикпи же парламенттик мамлекет керекпи деген чечсин деп атат. Ушундай чечимди сунуш кылып аткан депутаттар аттарын баарыбыз билебиз. Өзүлөрү билишпейт. Президенттик мамлекет форма управления эмне экенин, парламенттик эмне экенин өзүлөрү билбегендиктен суура берип атат.
Эгерде ошолордон мен сурасам, 92-3 жылкы конституциянын баарыбыз мактайбыз. Президенттикпи же парламенттикпи, же президентско парламенттикпи, же парламентско президентскийби деп. Мамлекеттин формасы, бийлик формасы көп кыялдуу болот да. Таза президенттик, таза парламенттик деген түшүнүк жок да. Парламенттик жаман деп атабыз. Бирок парламенттик система менен жашай элекпиз да азыр. Баарыбыз эле бир пикирге келип атабыз да. Парламенттик система жашабай, Атамбаев башкарып чыкты, Жээнбеков башкарып, президенттик бизде бийлик болуп калды деп. Андан мурун Бакиев, Акаевдардын президенттик шайлады. Баарыбыз көрүп турабыз. Жок. Эл чечсинчи, президенттикпи же парламенттикпи деп айтып атат. А эгерде ошо чечимден кийин Конституциялык кеңеш жок, бизге президентке парламентский керек деп калса, алар эчтеке кыла албай калып атат. Эмне үчүн эл болсо президенттик форманы кабыл алдык деп. Даган келгенде мен кээ бирөө сурап калган, президенттик форма правления кандай десе, Америкадай дейт. Америка аткаруу бийлиги да колунда, премьер деген түшүнүк жок. Бийлик да колунда, жоопкерчилик да колунда деп айтып атат. Эланайын, Америкада федеративдик мамлекет. Эгерде президент ал жерден ката кетирип койчу болсо, ар бир штат өзүнүн конституциясы менен, өзүнүн мыйзамы негизинде жашап кете берет. Федеративный уровеньге алар болсо ыйгарым укугу чектелип гана берилген Трампка. Бүгүн болсо жанагы башка президентке. Биздики унитардык мамлекет да. Эгерде президентибиз кыйшык отуруп, кыйшык тегириң тескери саясат өткөрсө, аны токтото турган күч жок да бизде. Ал эртең эле жетим тоону кытайлыктар жөн эле мындай алып барып туруп өзү өткөрүп берип койсо эмне кылабыз? А жетим тоо деген эмне? Негизги ошону тегерегенде сөз болуп атат да. Садыр Жапаров да жетим тоonu менен чекесине берип, миллиардтай акчаны алып туруп кытайлыктарга берем деген сөзүн уже чыгарып койду да. Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Кумтөрдөн 10 эсе байлык чоң. Жетим тоону кайсы мамлекет колунда болчу болсо, ошо дүйнө жүзүндөгү тиги металлдын баасын ошо мамлекет белгилейт. Кандай болуш керек деп. А кытайлыктар жетим тоону эмне үчүн ала алды деп атат? Дүйнөлүк металлургия маселеси боюнча бааны биз диктовать этели деп. Ачпай эле, кээинде каспай туруп эле ушундай байлык менен. Канча жылдан бери алар ушуну алабыз деп жүрөт. Бүгүнкү болсо ошо жетим тоонун лицензиясын колунда ким кармап турат? Кытайлык киши кармап турат. 60%-тан ашык кытайлык киши кармап турат. Ошону берем деп киши айтып атат. А президенттик мамлекет болуп калса, мисалы чечим калып калчу болсо, парламенттен сурабайт, эчтеке сурабайт, мына бердим деп коет. Эмне кыла аласың? Башка бир гана жол, кайра революция жасаш керек. Кайра көч кетип гана кубалаш керек. Башка айла жок болуп калат. Эмне үчүн ошо дүйнө жүзүндө ошондой чисто президентский, чисто парламентский кылбай туруп, ошондой аралашма кылган. Аралашма система кылган. А биздикилер болсо жок, же президентский, же парламентский деп. Бул түшүнбөгөндүк, билбегендик. Же болсо атайлап ушу Кыргызстандагы жаманчылык жасайын деген адамдар жасап атат. Болуптур, референдум өтсүн. Президентский правление деп койсун. Ошонун негизинде конституцияны өзгөртөлү. Азыркы шайланып келген президенттердин ыйгарым укугу нөлгө чыгып калат. Демек шайлоону кайра өткөрүшүбүз керек. Парламентте шайлоо болот да, аны кайра өткөрүшүбүз керек. Башкача кылып туруп. Жаңы конституцияга жараша. Ошентип шайланып өмүр бою жүрө беришибиз керек, миллиарддаган акчалардын баарын кетирип туруп. Качан биз туруктуу болуп туруп мамлекетибизди курабыз? Качан вообще Кыргызстан өзүнүн бутуна турат? Кайсы тарыхта, кайсы мамлекетте көрдүңөр? 30 жыл өзүнүн эгемендүү тарыхында 10 жолу конституцияны өзгөрттү. Ойлоп көргүлөчү. 10 жолу туруктуу мамлекеттик системаны кура албай келатабыз. Мына эптеп ушуну куруп, жанагында ката кеткен жерин оңдогондун ордуна биз эмне кылып атабыз? Жок, муну кереги жок, биз жаңы система курабыз дейт. Мындайча айтканда, конституциялык революция жасап атышат. Биз 10 жолу революция жасадык. Биз айтып атабыз, 2 жолу болду, 3-чү жолу чыдабайбыз, 4-чү жолу болсо кыйрап кетебиз. 10 жолу революция жасадык биз. Мамлекеттик системаны өзгөрттүк. Мамлекеттик система өзгөргөндө өкмөттүн системасы өзгөрөт. Соттун системасы өзгөрөт. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары өзгөрөт. Туруктуу мамлекетке кура албай келатабыз. Эмне үчүн дегенде ким күнөөлүү? Конституция күнөөлүү. Премьер-министр, президент эмес. Ким күнөөлүү? Конституция. Жакында мен коррупция менен саллашайын десем, конституция жол бербейт экен деп атат. Яйланайын, бул эмне деген.
Муну Садыр Жапаров өзүнүн конституциясына алып келсин. Кийинки келген президент айтат, ой бул болбогон нерсе экен, кокуй, калмашал дейт. Качан токтойбуз? Качан мамлекет катары биз өзүбүздү өзүбүз сыйлап, эмне үчүн Кошмо Штат бир жолу конституцияны алып койду, андан кийин жөн эле өзгөртүү киргизип атат, керектүү нерселерди кошуп атат, алып коюп атат. Эмне үчүн Россия 2 жолу гана кол тийгизе алды? Ошондо да Путин ойлоно отуруп, араң бир жолу өзгөрткөнгө жол барды. Эмне үчүн да алар мамлекеттик туруктуулукту жоготпойлу деп атышат? А бизге жок, оюн, саясий оюн. Эми кандай деген менен биздин жогорку кеңеш ушул референдум жөнүндө мыйзамды шашылыш кабыл алып атат, бир нече окуулардан өткөрүп атат. Эми бул өтө Мен жана айтып атпаймынбы, мен кооптонуп атканым, атайлап ушу эки ой бюллетень келтирип, анан ошонун артынан жана фальсификация жасайын деген ой пикирлери, оюну болгонунун оркой чыгып турат да. Аларга деле кереги жок, мындай президентскийби же парламентский деген деле ой жок. Эптеп шылтып атап туруп, ал жерден уже бюллетендерди санап калганда, тигинде муну санап калганда, автомат эсептегенде ошол жерден оюндар башталып калышы мүмкүн да. Эмчегенде алар участковый комиссияларды баардык бекеринен бийликтердин баардыгын өз кишилерин койгон жок да. Оюндун ушу болорунун чекеси оркой чыгып турат да. Ошолорго баягы биздин эле шорду чимкирик парламентибиз жол берип атпайбы? Элонан эң курдун авир менен кетип калышпайбы? Уйгарым укугу токтогондон кийин 28-ден эле болду деп уялышып кичине барбай коюшпайбы? Кворумду срывать этишпейби эң курдун баш күч жетип болсун? Жок, ошол эле кара санаттык өзүнүн мамлекетин эле душмандай көрүп, бүт чечимдерин бартан элге душмандык кылып атпайбы? Ушундай мамлекетин жаман көргөн, ушунчалык жаманчылык жасаган элдерди, парламенттерди мен ойлогон эмесмин, Кыргызстандын тагдырында болот деп. Бирок болду да. Ушул эки чоң окуянын биз эле эмес, дүйнөнүн эл аралык коомчулукта чоң көңүл буртат. Европа өлкөлөрү же Америка дейли, алар деле өздөрүнүн пикирин айтып атат. Бул жакта Орусия өзүнүн пикирин айтып атат. Орусияга биздин жетекчилер бир жолу жолугуп да келди. Алар өздөрүнүн бир насааттарын же болбосо мындай кичине жемелегендей сөздөрүн айтты. Анан бул жактан сиз жана жетим тобуну айтып кеттиңиз, анын артында Кытайлар турат дедиңиз. Кытайдын бийлиги ал жерде биз эми көп айтылып жүргөн Райымат Раимовдун аттарын атап жүрүшөт. Райымат Раимовду Садыр Жапаровго байланыштырып жүрүшөт. Эми кандай деген менен сырткы үч чоң держава өздөрүнүн кызыкчылыктарына байланыштырып бир көз салып тургандай да. Ошол бизге таасир бериши мүмкүн биз азыркы шайлоодо. Конечно же, ар бир Американын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Кытай болсо прагматичный кызыкчылыгы бар. Алар Кыргызстандын барыбы, жокпу, эмендеги баары бир. Ага керекпи? Дүйнө жүзүндө жанагы темирдин биринчи орунда болуп туруп темирдин баасын битерет. Керекпи? Прагматичный керек болду. Алар бүт эмне кылганын баарын жасап берет. Лишь бы өз кишин коет, кандай коет, өзлөрү билет, лишь бы жетим тобун алыш үчүн. Кумтордун дагы аларга кереги жок. Бекеринен Садыр Жапаров айткан жок да. Кумтордун алтыны калбаган ага көңүлү бурбай эле болуп туруп, ушуга чейин булутташтырык деп айтып келет атпадыбы? Азыр жетим топ өтүп кетти. Демек азыр сигнал, бирөө сигнал бергендей болуп көрүнүп атат да. Анташта биякта жетим топ бизге керек дегендей. Буга ишенбейин дейсиң. Бул сөзгө ушак деп ойлойн дейсиң. Бирок ушуга келет да. Ушу маселе ашка жөн оркоюп чыгып калып атат да. А жетим топ мына ойлоп көрсөк, Кыргызстандын келечегин, мамлекет катары келечегин чече турган эң чоң байлыктын бири да. Буга даже СССР убагында чоң Уралдыкка тийип, бул запас, келечектеги запас деп тийген эмес да. СССРдын келечектеги запасы деп тийген эмес. Азыр болсо айтып атат, жок, чекесинен берип эле миллиард долларду ала беребиз деп айтып атат. Андай болбойт. Лицензияны бербеди кытайлыктарга. Жетим тобун баарына берди, чекесинен эмес. Баарына берди. Лицензияны баарына алды. Кудай шүгүр дагы сотко берип кичине чоюлуп алар кире элек. Бирок соттон уттуруп атат да. Биздин соттордогу жанагындай кытайлыктарга берип койгонго чечим кабыл алып атышпайбы? Утуп атышпайбы алар сотту? Биздин соттор дагы сатылып атпайбы? Бийлигибиз сатылса, соттор сатылса, шорду кыргыз эмне кылат? Өзүнүн байлыгынан айрылып атса. Эмне болот?
Алар ал мамлекеттин ишканалары кирчи болсо уже чыга албайт. Аны чыгарам дечи болсо согуш башталып кетиши мүмкүн. Кытайлыктар эч качан өзүнүн жанагы ишмерлигине бирөөгө кол чалчу болсо керек болсо армиясын киргизип коет. Чындыгында бул уже мамлекеттик кызыкчылык. Алар киргенден кийин уже чыга алды, чыкпай каласың. Болду. 1000 революция жасасаң да чыкпайт. Бул коопсуздук маселе да. Баарыбыз көрүп турабыз. Азыр көз арткан жетим тобу. Россияны колчу болсо башка саясат. Кошмо Штаттарды колчу болсо мына Карабахты башташты, тиги Молдавияны өзүнүн кишисин коюшту, Украинада өзүнүн кишисин коюшту. Алар эми бияка дагы көз салып атат. Орто Азиядан дагы биз өзүбүз каалаган саясат өткөрөлү деп. Ушундай үч чоң мамлекет ушинтип карап өзүнүн кызыкчылыгын иштеп атканда саясатчылар мамлекеттин ойлобой ошо бир тарапка өтүп кетейин деген ой саясатын жасап атса кыргыз элибиз каяка барат? Ошондуктан бир кызык ситуация болуп калды да 10 январда Кыргызстандын тагдырын элибиздин колунда болуп калды. Эл кимге добуш берсе, ошо келечектеги Кыргызстандын келечеги. Туура эмес чечим кабыл алып калчу болсо, туура эмес президент шайланып калчу болсо, анда элибиз капа болбошубуз керек. Мамлекетибизди жоготуп ийебизби, эгемдүүлүктү жоготобузбу? Ким күнөөлүү болот? Ошо добуш берип аткан шайлоочулардын күнөөсү болот, саясатчылар эмес. Кээ бирлер айтып атпайбы, ой, тиги Садыр Жапаров жаман экен, тиги жаман экен, бул жаман экен. Ошолорду шайлап аткан адамдар. Күнөө шайлоочуларда болот онунда. Алар болсо жанагы талапкерлер өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн программасын айтып чыгып атат. Ошолорго баа бере турган, айткан сөзүнө эмес, кылган ишине, мурдагы кылган ишине баа берип туруп, тиги элибиз добуш берчү болсо, ошондо мамлекетибиздин жашап аткан өзүңдүн баларыңдын, неберелердин келечектеги вообще кыргыз элинин келечегин чече турган добуш болуп атат. Анан жана 1000 сомго, 2000 сомго сатылып кетсе, коркоктук кылса, балаңдын, небереңдин келечегин сатып ийсең, анда өзүң тагдырың өз колуңда. Демек, күнөөлүү ким болот? Ошо шайлоочу күнөөлүү болот. Бүгүнкү учур келип калды, шайлоочу 100 жолу, 7 жолу эмес, 100 жолу өлчөп туруп, баа берип туруп добушун бериш керек. Башка үмүт жок болуп калды. Соту сатылып атат. Аткаруу бийлиги жанагантып атат. Президенттик тигинтип атат. Борбордук шайлоо комиссиясы кандай чечим кылаарын биз билбей турабыз. Мындайча айтканда, эмне кыларды билбей калды. Бирок ошолордун баарын оңдоп, ошолордун баарына сот элдин соту катары баа бере турган бир гана калды, бул шайлоочулар. Жана пресс-конференция болуп атканда, эгерде тиги борбордук шайлоо комиссиядагы конституцияны карабай койсо эмне болот дегенде мен ичимен ойлоп калдым да. Эмне болмок эле? Ошонун баарына баа бере турган бир гана күч калды. Акыркы күч эл. Эл буга чейин өзүнүн эркин ошентип көрсөтүп келген, 2-3 жол көрсөтүп келген. Ошондой жол барышы мүмкүн. Рахмат агай, биздин программабыз ушинтип аягына келип калды. Келип оюңуз менен бөлүшкөнүзгө сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн шайлоо кампаниясынын актабындагы саясий атаандаштык тууралуу кеп калдык. Бизде конокто Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы, саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.